баласынын мнениясына, каалаган эмесине ойлоп эме кылса аткарса. Нуралиева Зарина 11-класста окуйт. Келечек жаштардын колунда. Андыктан биз таза коомдун мүчөлөрү болууну кааласак, аны өзүбүз түзүүбүз керек деген каарманыбыз Жашстан долбоорунун катышуучусу. Зарина аталган долбоордон алган билимин мектептеги окуучуларга бөлүшүү менен жаштар арасындагы ынтымакты бекемдөөнү максат кылат. Биз Жаштан 2 долбооруна мен тренинг аркылуу катышып калдым тандоо боюнча. Азыр алдыга койгон максаттарыбыз чоң. Өзүбүздүн шаарыбызды, айылыбызды, мектебибизди өнүктүрүшкө өз болгон иш күчтөрүбүздү колдонгонго аракет кылтабыз. Жана ошондой эле тренингтерден, ага эжелерден алган билимдерибизди колдонуп, ошол боюнча алган билимдерибиз боюнча көптөгөн иштерди алып, ошолорду чечүүгө аракет кылтабыз. Биз мектепке барганда биз өзүбүздүн билимибизди, алган билимдерибизди көрсөтүү үчүн көптөгөн семинарларды, тренингтерди же болбосо форум театрларды көрсөтүп, ошентип өзүбүздүн проблемаларды, мектеп проблемасын чечүүгө аракет кылабыз. Жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту азайтууну максат кылган тегерек стол Кызыл Кыя шаарында өткөрүлдү. Ага Жашстан долбоорунун катышуучулары жана тиешелүү өкүлдөр катышты. Семинардын алкагында мектептеги соц педагогдор өз ишмердүүлүгү менен тааныштырып, жана андагы көйгөйлөр талкууланды. Жаштар арасындагы чыр-чатактын алдын алуу үчүн атайын сунуш айтылып, алар тизмектелди. Тегерек столдо талкууланган жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук ошол тегерек столдо да ошол тема жана профилактика жолдору болуп, кандай иш алып барыш керек, бир эле мектеп күнөөлүү же ата-эне күнөөлүү же мамлекеттик органдар күнөөлүү, ошол боюнча талкуулоо болду. Анын жыйынтыгында өз ара иштебей, чогуу биргеликте иштеп, кызмат алып барып түшүндүрүү иштерин көбүрөөк көңүл буруу, ошондойдан көп сунуштар берилди. Тегерек столдун мугалимдер тарабынан жакшы сунуштар берилди. Биз ал сунуштарды өзгө алып, биз жогору жакка билим берүү министрлигине сунуштайбыз. Бул долбоор 1 жылга созулуп, анын алкагында түрдүү семинар, жаштар үчүн кызыктуу конкурстар ай сайын өткөрүлүп турмакчы. Балдар менен өткөрүлгөн мындай семинарлар өз жемишин берип жатканын адистер белгилешет. Кошумчалай кетсек, мына ушундай эле семинар бүгүн Кара Булак айылында өткөрүлүп жатат. Анар Алибакызы, Нурмухамед Абдыкалык уулу, Алтын бешик жаңылыктары.